Биздин пайдалуу китептер каналына кош келипсиздер. Жакын адамдарыңыз ийгиликтүү болушун кааласаңыз, бөлүшүп, лайк басууну унутпаңыз. Жаңы аудио китептерди өткөрүп жибергиңиз келбесе, каналга катталып, коңгуроону басканды унутпаңыз. 6-бөлүм 5-сабак. Байлар акча ойлоп табышат. Кечинде китеп жазганды токтотуп, Александр Грэхэм Белл аттуу жаш жигит жөнүндө телекөрсөтүүнү көрүп калдым. Белл жакында эле өзү ойлоп чыккан телефонду патенттептир. Анан ойлоп чыккан телефонуна талап көбөйүп, бир аз көйгөйлөр пайда болуптур. Белге чоң компания керек болчу. Ал ошол мезгилдеги эң чоң компания Western Union'дун ээсине барып, патенти менен кичинекей компаниясын сатып алуусун өтүнүп барыптыр. Бардыгына болгону $100,000 сураган. Western Union'дун президенти аны шылдыңдап, сураган баа өтө эле кымбат деп кабинетинен чыгарып салган. Окуянын аягы азыр чоң, көп миллиард долларлык индустрия AT&T пайда болду. Америка телеграфы жана телефону. Ошол Александр Белл жөнүндө көрсөтүүдөн кийин эле кечки жаңылыктардан жергиликтүү компаниянын жумушкерлерин иштен кыскаруусун көрсөтүп калды. Жумушкерлердин жиндери келип, компаниянын ээси туура эмес кылып жатканы жөнүндө айтып жатышты. Иштен айдалып кеткен 45 жаштагы менеджери жана анын аялы 2 баласы менен компаниянын ээсине кирип чыгууну күзөтчүдөн суранып жатты. Менеджер жумуштан айдалып кеткендигин, компаниянын ээси кайра карап чыгуусун суранды. Ал жаңы эле үй сатып алыптыр. Банктан алган кредитин төлөй албай калуусунан коркуп жатты. Менеджерин жалынып жатканын бүт дүйнө жүзү көрдү. Албетте, бул окуяга көңүл бурбай кое албадым. Мен 1984-жылдан бери сабак өтөм. Азыр менин сабак берүүдө тажрыйбам аябай чоң. Сабак өтүү көп киреше алып келет. Бирок бул машакаттуу иш. Менде чочулоону пайда кылат. Мен миңдеген адамдарды үйрөтүп, сабак өткөндөрдүн көпчүлүгүнө тиешелүү бир нерсени байкадым. Адамдардын аябай чоң мүмкүнчүлүгү, таланты, жөндөмү бар. Бирок ошону ачууга тоскоол болгон бир нерсе бул өзүнүн күчүнө ишенбөөчүлүк. Адамдын жөндөмүн ачууга техникалык информация гана эмес, өзүнө ишенбөөчүлүк да тоскоол болот. Көпчүлүк адамдар мектепти бүтүрүп, өз алдынча жашоого камданат. Анан мектепте алган билимин жашоодо ийгиликке жетүү үчүн аздык кылышын байкайт. Чыныгы турмушка академикалык билим аздык кылат. Жашоодо андан да көп нерсени билүүнү талап кылат. Көп нерсени билүү бул эрк, тырышчаактык, активдүүлүк, кайраттуулук, шамдагайдык, эрдик, колдо кармап калуулук. Адамдагы ушул жөндөмдөр мектептен алган билимге караганда келечекте көбүрөөк таасирин тийгизет. Ар бир адамда баатырлык, тырышчаактык же шамдагайлык болот. Бирок бул жөндөмдөрүнүн тескериси да бар. Мисалы, адамдар тизелеп туруп алып, бирөөдөн суранышат. Вьетнамда ВМФда учкуч болуп жүргөнүмдө өзүмдүн жакшы жана жаман мүнөздөрүмдү байкадым. Мугалим катары так ошол өзүнөн шектенүү, коркооктук сезимдер чоң тоскоолдук жаратат деп айтмакчымын. Студенттер жоопту билишип, бирок ошол суроого жооп бергенден коркоорун сезип, жүрөгүм ооручу. А бирок чыныгы жашоодо деле акыл эмес, бетбактык үстөмдүк кылат. Мен тажрыйбалуу оюм боюнча каражат акылмандуулук, техникалык билимди жана эр жүрөктүүлүктү талап кылат. Эгер коркоктук сезим күчтүү болсо, акылмандуулук тепселет. Сабак өтүп жатканда студенттерди тобокелчиликке барууга, акылмандуулук менен коркунуч сезимине туруштук берүүсүнө үгүттөйм. Алдуулукту, өзүнүн артыкчылык жагын ача билүүсүнө ынандырам. Бирөөлөргө бул таасир берет. Бирөөлөрдүн жүрөгүн түшүрөт. Бирок көпчүлүк адамдар акчасын аяп, коркуп турганын байкадым. Көп жолу ушундай ой жүгүртүүлөр менен тартыштым. Тобокелчиликтин эмне кереги бар? Өзүмдүн акча боюнча акылмандуулугумду жогорулатуум керектигине эмне үчүн кыжаалат болушум керек? Эмне үчүн мен каражаттык билимдүү болушум керек? Менин жообум мындай болчу. Жашоодо көп жана ири тандап алуу мүмкүнчүлүгү болушу үчүн. Менин оюмча алдыда бир зор өзгөчөлүктөр күтүп турат. Мен бөлүмдүн башында Александр Грэхэм Белл ойлоп тапкыч жөнүндө айтып бергем. Бирок келечекте буга окшогон адамдар көп болот. Билл Гейтске окшогон адамдар, Microsoft'ка окшогон ийгиликтүү компаниялар жыл сайын көбөйө берет. Анан дагы көптөгөн ишканалар жабылат.
жумуштан айдалуулар, кыскартуулар болот. Эмне үчүн каражат акылмандуулугун өркүндөтүш керек? Бул суроого ар ким өзү жооп берсин. Мен эмне үчүн өркүндөтүп жатканымды айтып берейин. Мен үчүн бул алдыга умтулууга түрткү берүүчү нерсе. Каражат акылмандуулугумду өстүрсөм, мен жашап жатканымды сезем. Мен жашоодогу өзгөрүштөргө даярмын. Алардан коркпойм. $1,000,000 иштеп аларыма ишенем. Маянам көтөрүлбөй калат деп коркпойм жана ойлонбойм. Биз жашап жаткан мезгил тарыхта кала турган ар кандай мүмкүнчүлүктөрдү берет. Небере чеберелерибиз биз жашаган мезгилди карап көрүшүп, жакшы, көп мүмкүнчүлүктөргө толгон. Эски мезгил өтүп, жаңы заман келген деп билишет. Эмне үчүн каражат акылмандуулугун өркүндөтүш керек? Эгер бул нерсени жасасаңар, силер өсүп өнүгөсүңөр, ийгиликтерге жетишесиңер. Кылбасаңар, бул мезгилдин бөлүгү кийин силердин жүрөгүңөрдү сыздатат. Айрым адамдар жан талашып, эр жүрөктүк менен алдыга умтулат. Кээ бири мурдагы жакшы заманды эстеп коюп жүрө берет. 300 жыл мурда жер байлык болчу. Кимдин жери көп болсо, ошол бай болгон. Кийин завод, фабрикалар пайда болду. Америка өнүгө баштады. Өнөр жайы барлар байлыкка ээ болушту. Бүгүн байлыкты маалымат алып келет. Кимде өзү багында керектүү маалыматы болсо, ошол байлыкка ээ. Кыйынчылыктар албетте бар. Эмнеге дегенде, азыр маалымат светтин ылдамдыгында дүйнө жүзүн айланып чыгат. Жаңы байлык мурдагы агрардык же өндүрүштүк мезгилдегидей бир жерде турбайт. Андан да ылдамжыла турган көптөгөн миллионерлер өсүп чыга турган мезгил келе жатат. Бирок ошондо деле начар жашагандар, артта калгандар да болот. Бүгүн мен мурунку эски идеяга тырмышып, жан талашып, иштеп келе жаткан адамдарды көп көрөм. Алардын баары жаңы өзгөрүүлөргө каршы болуп, мурдагыдай эле болушун каалашат. Өзүнүн жумушун жоготуп, үйүн алдырып ийип, техникалык прогрессти, экономиканы же өзүнүн боссун сөгүп жүрүшкөн адамдар аз эмес. Бул жөнүндө айтуу абдан ыңгайлуу. Бирок ал адамдар көйгөйдүн баары өзүндө экенин баамдаган жок. Эски идеялар аларды артка тартат. Эски идея бул чоң пассив. Пассив дегенин себеби алар идеялар бүгүнкү күндүкү эмес, кечээги күндүкү. Бирок жумушун жоготкон адамдар аны дагы деле сезген жок. Бир күнү түшкө жакын өзүм ойлоп чыккан cash flow, акча агымы деген оюм менен инвестиция жасаганды үйрөтүп жаткам. Оюн үйрөтө турган каражат болчу. Менин бир досум сабакка өзүнүн таанышын алып келген экен. Жанагы аял жакында эле күйөөсү менен ажырашып, кээ бир турмуштук кыйынчылыктарга жооп издеп жүргөн экен. Менин досум сабак бул аялга жардамын тийгизет деп ойлогон экен. Оюн акча кантип иштейт, киреше менен баланстын кандай байланышы бар экенин билиш үчүн багышталган. Элдерди баюунун жолун ай сайын актив колонкасындагы акчанын агымы өсүп турушуна байланыштуу экенин, акчанын агымы ай сайын кетирген чыгашадан көп болушун билүүсүн үйрөтөөр эле. Актив колонкасындагы акчанын агымы кетирген чыгашадан 2-3 эсе көп болсо, адам келемиштин айлампасынан чоң тездик менен жүрүүчү жолго чыгат. Мурда айткандай, кээ бирлери оюнду жактырбайт, кээ бирлерине жагат, үчүнчүлөрүн маанисин түшүнүшпөйт. Тиги аял бирдемке үйрөнүп кетүүнү колдон чыгарды. Оюндун башында кайыктын сүрөтүн алды. Ал аябай сүйүндү. О, менин кайыгым бар деп. Кийин анын киреше менен балансына кандай таасирин тийгизерин түшүндүрүп бергенде көңүлү чөккөндөй болду. Эмнеге дегенде, математиканы жаман көрөт экен. Киреше менен чыгашаны, экөөнүн ортосундагы балансты түшүндүрүп бергиче, аны менен бирге ойноп жаткан кишилер күтүп турушту. Кайык аны тирүүлөй жеп коерун түшүндү. Анан декретке чыкты. Албетте оюнда. Анын оюндан чыгарып коюшту. Ага оюн жаккан жок. Кийин аны алып келген досум мага келип, аял мага наразы экенин айтты. Ал инвестиция кылууну үйрөнгөнү келсе, бул болбогон оюнду ойнотуп, убактысын текке кетирди деп ойлоп жатыптыр. Ээрчитип келген киши ага түшүндүрүп бергенге аракет кылды. Мүмкүн бул оюн сенин турмушуңда болуп жаткан нерселерди чагылдырып жаткандыр деди. Ушундан кийин ал менден акчасын кайтарып берүүсүн талап кылды. Оюн менин турмушумду кантип чагылдырмак эле, күлкүмдү келтирбе деп акчасын алып кетип калды. 1984 жылдан баштап мектепте жасабаган системаны жасап, мен миллиондогон акча табам.
Мектепте көпчүлүк мугалимдер лекция окуйт. Окуучу кезимде лекцияларды жек көрчүмүн. Угуп олтуруп зээригип кетчүмүн. 1984 жылдан бери мен элдерди оюн аркылуу үйрөтчүмүн. Менден сабак алып жаткан кишилерге оюнду күзгү сыяктуу азыркы турмушту көрсөтүп жаткандай кабыл алуусун айтчумун. Менин оюнум адамдардын жүрүш турушун чагылдырчу. Оюн бул лекция окуп жаткан мугалим эмес, а күнүмдүк өтүп жаткан турмушту көрсөтүп турат. Баягы таарынып кетип калган аял мага телефон чалды. Ойлонуп көрсө, чын эле оюн турмушунда болуп жаткан көрүнүштү эске түшүргөнүн байкаптыр. Чыныгы жашоодо күйөөсү экөөнүн кайыгы жок болгону менен яхтасы. Бирок башка нерселер болгон. 20 жыл бирге жашап, күйөөсү жаш аял менен кетип калганына, бир аз эле активдүү болгондугуна кыжыры келип жатканын айтты. Алардын бөлө турган эч нерсеси деле жок экен. 20 жыл бирге жашаганы аябай кызыктуу болгон, бирок активинде жартылуу кирешеси болгон эмес. Сабак алып жатканда математиканы, чыгаша киреше менен балансты, экономиканы түшүнбөгөндүктөн уялып, жини келиптир. Каражат табуу эркектин иши деп ойлонгон. Ал үй иши менен алек болгон. Акчаны күйөөсү таап келчү. Эми ал күйөөсү менен жашаган акыркы 5 жылдын ичинде көп акчаны көрсөтпөй башка жакка бекитип жүргөнүнө көзү жетти. Үйгө түшө турган кирешеге көз салбай, күйөөсү ойнош күтүп алганын байкабай жүргөнүнө ичи күйүп өкүнүп жатты. Дүйнөдө болуп жаткан нерселер менен биздин тагдырдын байланышы бар. Жашоого олуттуу карасаң, айланадагы ааламды да көбүрөөк билесиң. Жакында эле аялыма айнанын айынан шымым таарый баштады деп айттым. Аялым жылмайып, манжасы менен ичимди назик сайгылады. Айнанын айынан эмес, көрсө менин ичим чыгып бара жатканынан шымым кичинерип жатыптыр. Кэшфлоу оюну ар бир ойногон адамдын тагдырын чагылдырганга багышталган. Оюндун максаты ар бир ойногон адам тандаганга мүмкүнчүлүк алуу. Ойноп жаткан адам яхта тартылган карточканы сууруп алса, а яхта карыздарды пайда кылса, анда мындай суроо пайда болот. Эми эмне кыла аласың деген. Мындай учурда эмне кылыш керек? Кантип туура чечим чыгарыш керек? Оюндун максаты ойногон адамдардын оңолуусун, абалдан туура чыгып кетүүсүн үйрөтөт. Бул оюнду миңдеген адамдар ойногонун көргөм. Оюндун келемиш айлампасынан тез эле чыгып кеткендер сандардын артында эмне турарын билген. Каражат боюнча акылман адамдар болчу. Алар иштин жөнүн билчү. А көп убакытка чейин ойногон адамдар инвестициянын күчүн, сандарды жакшына түшүнө билбегендер эле. Бай адамдар жаратуучу, жасоочу болушат. Акчаны кайда жумшап, ишти кантип алып барышты билет. Кээ бирлери ойноп жатканда көп акча топтошот да, аны кайда жумшаарын билбей туруп калышат. Мындай адамдар чыныгы жашоодо да каражат тапканды билбеген адамдар болчу. Алардан аз акча топтогондор да өтүп кетчү. Жашоодо акча көп тапкан, бирок каражат жетишсиздигинде жашаган адамдар аз эмес. Тандоону чектеген эски дия менен жашаганга барабар. 3 жерде иштеген бир классташым бар. 20 жыл мурда классташтарымдын ичинде ал эң байыбыз болчу. Жергиликтүү кант плантациясы жабылганда, ал иштеген компанияда жабылып калды. Мындай учурда ал жан талашып иштешим керек деп чечти. Бирок өзүнө ылайыктуу жумуш тапкан жок. Мурдагы тажрыйбасы эч кимге керексиз болуп калды. Эми азыр иштеп жаткан 3 жумушунда кайрадан баарын башынан үйрөнүүгө туура келди. А маянасы азайып калды. Дагы деле ошол 3 жумушунда иштеп жүрөт. Cashflow оюну ойноп, жакшы мүмкүнчүлүк бере турган карточканы ала албаса, аракет кылбай олтура берген адамдар да кездешет. Ал адамдар чыныгы жашоодо да жакшы мүмкүнчүлүктү күтүп олтура беришет. Ойноп жатып, жакшы мүмкүнчүлүк бере турган карточканы утуп алып, бирок ошол мүмкүнчүлүктү колдоно албай, көп акча иштегенде келемиштин айлампасынан чыгып кетет элем деп олтургандар да бар. Алар чыныгы жашоодо да күтүп тура беришет. Аларда мүмкүнчүлүк бар, бирок акчасы жок. Менин оюнумда чоң мүмкүнчүлүк бере турган карточканы алышып, бирок колунда турган мүмкүнчүлүктү байкашпайт. Аларда акча, жакшы мүмкүнчүлүк бар, бирок аны тиктеп турган келемиш айлампасынан чыгып кеткенге жардам берүүчү мүмкүнчүлүктү көрбөй калышат. Чыныгы жашоодо да ошондой маңдайында турган шартты байкабайт. Жылдар өткөндөн кийин башка бирөө ошол эле мүмкүнчүлүктү колдонуп, байып кеткенден кийин гана аны колдон чыгарып жибергенин түшүнүшөт.
каражат акылмандуулук колго түшкөн коёнду кантип кое берейин деген шартты кармап калуу. Эгер мүмкүнчүлүктөр болбой жатканда кантип каражат абалды оңдосо болот? Эгерде мүмкүнчүлүк капысынан келип жатса, акча жок болсо, банк акча бербей жатса, мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбай кантип пайдаланса болот? Эгер ката кетирип, ишенген максатыңар ишке ашпай калса эмне кылыш керек? Мына ошондо каражат акылмандуулук керек. Иштин баары мүмкүнчүлүктө эмес. Канчалаган ар түрдүү каражат акылмандуулук, чечкиндүүлүк бар. Иштин баары каражат көйгөйүн чечүүнү көрө билгенде, көпчүлүк адамдар каражат көйгөйүн чечүүнүн бир гана жолун билишет. Көп иштеш, үнөмдөш, кредит алуу керек. Эмне үчүн каражат акылмандуулукту өнүктүрүш зарыл? Эмнеге дегенде, ийгилигиңизди өзүңүз курап, түзөшүңүз керек. Башка түшкөн ар кандай көйгөйлөрдөн чыгып кетүүнүн жолун тапканды билгиңиз келеби? Акчаны тапкандай эле ийгиликти да кураштырса, жаратса болот экендигин көбү билбейт. Эгер сиз ийгиликтүү болгуңуз, акча тапкыңыз келсе, анда каражат боюнча акылмандуулуксуз болбойт. Эгер сиз жакшы мүмкүнчүлүктү күтүп жүргөн адамдардан болсоңуз, өмүр бою күтүү менен жашооңузду өткөрүп жиберишиңиз мүмкүн. Бул светофордон 5 километр алыстыкта машинада отуруп алып, качан жашыл жарык күйөт деп күтүп отурган менен барабар. Жаш кезибизде баятаман акча анык эмес экенин миң жолу укканбыз. Кээде баятам бизге акча жасаганды самап, тиш жугуштун идишин ээриткенибизде акчанын сырын билүүгө жакын болгонсуңар деп айтаар эле. Кедей жана орточо жашаган адамдар акчага иштешет дечү ал. Байлар иштеп табат, акча жасайт. Чыныгы жашоодо канчалык көп акчаны колго кармап санасак, ошончолук жан талашып акчага иштейбиз. Эгер акча чыныгы эмес дегеним, ал жоктон, идеядан, абадан пайда боло турган нерсе экенин түшүнсөңөр, силер батыраак байысыңар. Кандай түшүнсө болот деп Майк экөөбүз баятамдан сурачубуз. Эгер акча чыныгы болбосо, анда ал эмне? Акча бул эмне деп ойлосок, ошол баятам ушинтип эле жооп берчү. Бир гана биздеги эң күчтүү актив бул биздин акыл эс. Эгер ал жакшы машыккан болсо, чеги жок, ойго келгис байлык жаратат. Жакшы машыккан акыл эс мындан 300 жыл мурдагы королдор ээ болбогон байлыкты бере алат. Машыкпаган акыл эс кайсы бир үй бүлөдө кулак укпаган кедейчиликти урпактан урпактарына өткөрүп берип турат. Азыр биз жашаган маалымат кылымында ким бирөөлөрдө акча көз ачып жумгуча пайда болуп калат. Бирөөлөр жок нерсени жасайт. Жөн эле идея, келишимдер менен. Эгер сиз инвестиция менен байланыштуу акцияларды сатып жаткандардан сурасаңыз, андай көрүнүштү күндө эле көрөбүз дешет. Миллионду күндө жок нерседен пайда кылса болот. Жок нерсе деп мен акча жумшабай дегенди түшүнөм. Биржада колум бир шилтеп, Торонтодон Лиссабондогу брокерге бир телефон чалып, сатып алам деп келишим түзүп, кайра эле аны сатып жиберип көп акча жасаса болот. Сатып алып жатканда акча колдон колго өтпөйт, болгону келишим түзүлөт. Эмне үчүн каражат боюнча акылмандуулукту өстүрүш керек? Ар ким өзүнө гана жооп берсин. Мен тез акча иштеш үчүн каражаттык акылмандуулукту өркүндөтөм. Мага ал керектиги үчүн эмес, мен ошону кылгым келгендиги үчүн. Дүйнөдөгү эң чоң оюнга катышуу үчүн каражаттык акылмандуулугумду өнүктүрөм. Кара күч менен эмес, акылдын күчү менен иштеп жаткан эрада эволюцияланып жаткан адамдардын арасында салымымды кошкум келет. Азыр жашоо акыл менен жашаганга басым жасап жатат. Кимдир бирөөнү кайгы, кимдир бирөөгө коркунуч алып келет. Бирок бул кызыктуу процесс. Каражаттык акылмандуулугумду өнүктүрүп, өзүмдүн күчтүү активимди ишеничтүү абалга алып келем. Мен артта калып кеткен адамдар менен эмес, тездик менен алдыга умтулган адамдар менен бирге болгум келет. Мен силерге акча жаратуу боюнча жөнөкөй мисал келтирип берейин. 90-жылдары Феникстин экономикасы абдан оор абалда болчу. Бир күн мен кутмандуу күн менен Америка деген телекөрсөтүүнү көрүп жаткам. Көрсөтүүгө келишкен каражат пландаштыруучулар болчу. Алар алдыда боло турган шаардын экономикалык оор абалы жөнүндө сөз кылып жатты. Анын кеңеши акчаны үнөмдөө жөнүндө болчу. Ар ай сайын $100 топтоп, 40 жылдан кийин анын максаты миллионер болуу. Ар ай сайын акча топтоп турган жакшы идея. Көпчүлүгү ошондой кылышат.
Бирок бул жол адамдарга көп нерсеге тоскоол кылат. Андан көп акча тапканга боло турган мүмкүнчүлүктү колдон чыгарат. Алар мезгил менен бирге жүрүшпөйт. Жогоруда мен айткан Феникстин экономикасы мышык ыйлагандай эле. Инвесторлор аракеттенгенге убакыт келген болчу. Менин акчамын жарымынан көбү акция биржасында эле, калганы көп квартиралуу үйлөргө коюп салгам. Накталай акчам мага жетишпей жаткан. Келген кирешеге улам бирдемке алып коюп жаткам. Мен акчаны үнөмдөгөн, сактаган жокмун. Болгон акчаны инвестицияга жумшачумун. Аялым экөөбүздүн миллиондон ашык накталай акчабыз бар болчу. Ал акчалар рынокто иштөөчү жана бат көбөйүп турчу. Инвестиция жасаганга абдан жакшы мүмкүнчүлүктөр бар эле. Мен чакан келишимдер менен иштечүмүн. Мурда $100,000 турган үйлөр азыр $75,000 турчу. Бирок кыймылсыз мүлк менен шугулданган конторалар менен эмес, банкрот болуп, сотто үйүн алдырып койгондор менен иштешкен конторалар менен кызматташа баштадым. Бул жерде $70,000 үйдү 20,000 же андан да арзаныраак алса болмок. Биринчи жолу баштаганымда досуман 3 айга $2,000 алдым. Ага айына $200 берип турам дедим. $2,000 мен биринчи төлөм катары сот ишине алып барган ишенимдүү адамга бердим. Үйдү сатып алгандыгым жөнүндө документтерди даярдаганча мен гезитке $75,000 үйдү $60,000 сатам деп жарыя кылып койдум. Телефонум жарылып кете жаздады. Бардыгы мыйзамдуу болгондуктан сатып алуучулар биринин артынан бири келип үйдү көрүп кетишип жатышты. Акыры үй сатылды. Үйдүн документтерине кеткен акчаны мага кайтарып беришти. Мен $2,000 плюс $200 досума кайтарып бердим. Ал абдан ыраазы болду. Үйдү сатып алган адамдар соттун ишенимдүү адамы жана мен дагы ыраазы элем. $20,000 сатып алган үйдү $60,000 саттым. $40,000 менин активиме түштү. Эми эгер силер каражат боюнча билимдүү болсоңор жана сандарга түшүнсөңөр, акчаны жок нерседен жасса болоорун айтып берем. Биз аялым экөөбүз бош убактыбызда ушуга окшогон 6 операция жасадык. Негизги акчабыз мындан чоң акция менен иштеген биржада айланып жатты. 6 үй алып сатып $190,000 актив түздүк. Bir жылда $19,000 тапкандай эсептелинет. Калганы корпорация аркылуу бекитилип турат. Ошол $19,000 ичинен көбү өкмөт салык салгыча мыйзам боюнча компанияга алган машинанын төлөмүнө, бензинге, эки жакка барганга, коопсуздук төлөмүнө, кардарлар менен тамактанганга сарпталды. Актив колонкасындагы $40,000 бул жок нерседен жасалган акча. $40,000 тапканга эч канча деле убакыт кеткен жок. А эгер ушул тапкан акчанын 50% салыкка кетсе канча болмок? Бул силерге каражат акылмандуулукту колдонуп, акчаны кантип жок нерседен жасса болот деген жөнөкөй мисал. Аз-аздан топтогондо $190,000 топтош үчүн бир канча убакыт кетмек. Банктан алсаңар, күрөө коюшуңар керек, 30 жыл төлөмөксүңөр. Мындай суммадагы акчалар узак мөөнөткө берилет. А эгер $190,000 бардыгын чогуу ошол мезгилде алсам, мен деле өтө көп салык төлөмөкмүн, туурабы? Феникстин кыймылсыз мүлк рыногу 1993 жылдан баштап 1997 жылга чейин АКШда аябай кызуу жүргөн. Үйдү $60,000 алып, кайра $70,000 сатышкан. Сатып алган киши да, сатуучу да ыраазы эле. Бул процесс улана бермек. Мен биринчи жолу сатканымда $20,000 сарптап, кайра $20,000 кайтарып алгам. Бирок $20,000 ал жерде болгон эмес, инвестиция жасап чоң киреше тапкан. Бүгүн 1997 жылы бул китепти жазып жатканымда 5 жыл мурункуга караганда рыноктун шарты башка. $60,000 сатылган үйлөр азыр $110,000 турат. Бүгүн актив графасын толтуруш үчүн башка мүмкүнчүлүктөрдү издеш керек. Рыноктун шарты ар кандай болушу мүмкүн. Өйдөдө келтирилген мисалда коркунучу жок, аз акча коротуп, миңдеген акча жасап алса болот. Келтирилген мисалда келишим менен гана иштелген. Бул нерсени өтө билимдүү адам деле жасап кое алат. Бирок көпчүлүгү жасашпайт. Андан көрө жакшысы ал жан талашып иштеп, акчаңды үнөмдө деген мурунку кеңешти колдонгону дурус. 30 саатта иштеп салык төлөнбөй эле $190,000 актив графасын түшүрдүк.
таразалап көрүңүзчү. Сиздин тандооңуз. Биринчи, жан талашып иштеп, ага 50% салык төлөп, андан калганын үнөмдөйсүз. Сиздин жыйнаган акчаңыз 5% акча иштейт. Ага да салык алынат. Же экинчиси, бир аз эле убакыт кетирип, каражат акылмандуулукту өркүндөтүп, мээнин күчүн пайдаланып, актив курууну үйрөнөсүзбү? Өзүңөр эсептеп көргүлөчү. Биринчи кеңешти колдонуп, канча убакытта $190,000 топтой аласыз? Эми мени түшүнсөңөр болот. Эмнеге мен айрым ата-энелердин менин балам мектепте мыкты окуйт, ал жогорку окуу жайына тапшырат дегенин укканымда үнсүз башымды чайкаганымды. Бул жакшы. Мүмкүн балага андан башка дагы кошумча нерсе керектир. Жогоруда келтирилген инвестиция стратегиясы кичине нерсе. Мен аны кантип кичинеден өсүүнү көрсөттүм. Менин ийгилигим күчтүү каражат билимден башталган. Ага бекем каражат пайдубалы зарыл экендигин айтып турат. Биздин пайдалуу китептер каналына кош келипсиздер. Жакын адамдарыңыз ийгиликтүү болушун кааласаңыз, бөлүшүп, лайк басууну унутпаңыз. Жаңы аудио китептерди өткөрүп жибергиңиз келбесе, каналга катталып, коңгуроону басканды унутпаңыз. Мен мурда да айткам, азыр да айтам. Каражат акылмандуулук 4 далилден турат. Биринчи, каражат билимдүүлүк, сандарды түшүнө билүү. Экинчи, инвестиция жасоо стратегиялары, акчаны акча тапкан жөнүндөгү илим. Үчүнчү, рынок, сунуштоо жана талап. Александр Грэхэм Белл рынок талап кылган нерсени берди. Билл Гейтс да ошондой кылды. $75,000 турган үйдү мен $60 саттым. Ал мага $20,000 келген. Мен да рынокто пайда болгон мүмкүнчүлүктү колдондум. Кимдир бирөө сатып алат, кимдир бирөө сатат. Төртүнчү, мыйзам, бухгалтердик, корпоративдик, мамлекеттик, элдик эрежелерин жана талаптарын билүү. Мен эреже менен ойноону сунуштайм. Бул далилдер ийгиликке жетиштүү үчүн керек. Ушул эле эрежелерди чакан үйлөрдүбү, көп кабаттуу үйлөрдүбү, компанияныбы, акцияны, облигацияны, баалуу кагаздарды, кымбат баалуу темирлердиби алып сатканда колдонсо болот. 1996-жылдары кыймылсыз мүлк рыногу бутуна тура баштады. Каалагандардын баары иштесе мүмкүн болчу. Акция рыногунда да жан кирди. Баары ошол жакка умтулушту. Американын экономикасы көтөрүлө баштады. Мен 1996-жылы кыймылсыз мүлк сата баштадым. Бизнесим боюнча Перуга, Норвегияга, Малайзияга, Филиппинге барып келдим. Инвестиция өзгөрүлдү. Биз кыймылсыз мүлк сатып албай жаттык. Мен 1996-жылдын аягында сата баштайм деп актив графамдагы кыймылсыз мүлктүн баасы өсүп жатканын карап турдум. Баары конгресс беките турган. Анча-мынча юридикалык өзгөрүүлөрдөн көз каранды эле. Мен мындай дегим келет. Инвестициялоо келет жана кетет. Рынокто өйдө төмөн болот. Экономика бирде гүлдөйт, бирде кризиске учурайт. Ошол нерселерге карабай, жашоо сизге күндө чоң мүмкүнчүлүктөрдү тартуулайт. Бирок көпчүлүк учурда ошол мүмкүнчүлүктөрдү баамдап, кармап кала албай калат. Алар бар. Канчалык заман өзгөрүлсө, ошончолук технология да өзгөрүлөт. Ошончолук үй бүлөңүздү камсыздоого мүмкүнчүлүк болот. Эмне үчүн каражаттык акылман болуу сизди тынчсыздандырыш керек? Дагы кайталайм. Бул суроого өзүңүз гана жооп бере аласыз. Мен эмнени үйрөнүүнү жана өнүктүрүүнү улантып жатканымды билем. Өзгөрүүлөр болушун билип, каражат акылмандуулугумду өнүктүрүп жатам. Эски түшүнүк менен жүрө бербей, келе жаткан өзгөрүүлөргө даяр болоюн дегем. Мен бул өзүмдүн каражат акылмандуулугумду өнүктүрө берем. Эмнеге дегенде, жакында экономикада өзгөрүүлөр болот. Көпчүлүк адамдар жумуш издеп, жалдырашат. Дагы көпчүлүк адамдар турмуш берген өзгөрүүлөрдү колдонуп, миллиондогон акчаларды иштешин да билем. Алар мурдатан каражаттык акылмандуулугун өнүктүрүп жүргөндөр болот. Менен миллиондоруңду кантип иштеп тапкансың деп көп сурашат. Жасаган мыкты инвестицияларымды айтсам, өзүмдү мактагандай болуп ыңгайсыз сезип кетем. Өзүм жасаган иштерден да мен сандарды, чыныгы жана жөнөкөй операцияларды келтире алам. Аларды жасаган оңой эле деп айтам. Каражат акылмандуулуктун 4 далили менен тааныш болсоңор, жасаш абдан оңой болот. Мен өзүм каражатымды өстүрүш үчүн негизги 2 көзүн колдоном.
кыймылсыз мүлк жана чакан компаниялардын акциясы. Кыймылсыз мүлк менин негизги бизнесим. Жумуш эмес күндөрү деле менин кыймылсыз мүлкүмдүн баасы көтөрүлүп, мага акча алып келет. Ал эми чакан компаниялардын акцияларын акчаны тез көбөйтүүгө колдоном. Баарын мен жасагандай кылгыла деп кеңеш бербейм. Мен болгону мисал келтирип жатам. Эгер мүмкүнчүлүгү өтө эле татаал болуп, ал инвестицияны мен түшүнбөсөм, анда ага киришпейм. Болгону ийгиликке жетишүү үчүн катаал эмес математикалык эсеп жана маанилүү жөндөм керек. Мисалдарды колдонуу үчүн 5 себеп бар. Биринчи, адамды маанилүү, чоңураак нерсени үйрөнүүгө шыктандыруу. Экинчи, эгер билимин пайдубалы күчтүү болсо, иши ийгиликтүү жүрүп кетерин да адамдарга түшүндүрүү. Үчүнчү, ар бир адам аябай бай болуп кетиши мүмкүн экенин далилдөө. Төртүнчү, өзүнүн кыялына жетүү үчүн миллиондогон ык бар экенин көрсөтүп берүү. Бешинчи, бул нерсе ракета куруу эмес экенин кыйын татаал аныктоо. 1989 жылы кичинекей аябай тыкан үйлөр салынган. Портленд, Орегон штаты деген шаар четиндеги кооз жерге барып калдым. Өзүмдү кызыл шапка жомогунда жүргөндөй сездим. Баардык эле жерлерде сатылат деген белгилер туруптур. Токой чарбасынын акциялары түшүп, экономикасы абдан жаман абалда болчу. Бир көчөдө башка кошуналарынан айырмаланып, алардыкынан бир аз чоңураак болуп сатылат деп жазылган белгини көрдүм. Менимче, белги көптөн бери тургандай. Бир күн ал жерден өтүп баратып, көчөдө турган үйдүн ээсине жакын басып бардым. Үйүңүздү канчага сатып жатасыз деп сурадым. Үйдүн ээси мага жылмая карады да мындай суроо узатты. Канча бересиз деди ал. Үйдүн 1 жылдан бери сата албай жатам. Эч кимдин сатып алгысы да келбегенсип. Бул абдан өкүнөрлүк жагдай. Мен кирип көрөйүн дедим. Жарым сааттан кийин үйдү өз баасына $20,000 арзан сатып алдым. Чакан, тыкан, ачык, көгүш түстөгү 1930-жылдары салынган айнектери кооздолгон үй. Үйдүн ичинде камини, 2 кичинекей уктоого арналган бөлмөлөрү бар экен. Ижарага бере турган ыңгайлуу үй болчу. Үйдүн баасы $65,000 эле. Биз $45,000 келиштик. Анын ичинен $5,000 накталай акча менен бердим. Үй көптөн бери сатылбагандыктан мага $45,000 түшүп берди. Саткан киши бир жумадан кийин кубанган боюнча көчүп кетти. Үйдө менин биринчи квартирантым жергиликтүү коллеждин профессору көчүп келди. Үйдүн документтери бүткөндөн кийин ар бир айдын аягына $40 арзаныраак чөнтөгүмө түшө баштады. Абдан жагымдуу көрүнүш эмеспи? 1 жылдан кийин Орегонада кыймылсыз мүлктүн баасы көтөрүлө баштады. Орегонага Калифорниянын инвесторлору келип, баардык нерсени сатып ала баштады. Мен баягы үйдү жаш жубайларга $95,000 саттым. Ички киреше кодексинин 3 бөлүмүндөгү салык төлөө мыйзамы аркылуу $40,000 жакын киреше алдым. Мен дагы үй караштыра баштадым. 1 айдан кийин Бивертондон, Орегона 12 квартиралуу үй таптым. Германияда жашаган үйдүн ээлери ал жердин баалуулугун түшүнө берген эмес. Алар жөн гана үйдөн кутулгусу келген. $450,000 үйгө мен $275,000 сунуштадым. Ортодо $300,000 келиштик. Үйдү сатып алып 2 жылдай кармап турдум. Жанагы эле ички киреше кодексинин 03 бөлүмүн пайдаланып, эгер саткан кыймылсыз мүлккө караганда кымбат кыймылсыз мүлктү сатып алып жатсаң, кирешеңден түшкөн салыкты бербей туруп, сатып алып жаткан үйгө которуп салса болот. Үйдүн $495,000 сатып, Феникстен, Аризона штатынан 30 квартиралуу үй сатып алдым. Биз Феникске көчүп бардык. Мурда Орегондо болгондо Фениксте да кыймылсыз мүлк рыногунда депрессия болчу. 30 квартиралуу $875,000 үйдүн алдын ала $225,000 накталай берип алсаң болмок. Квартирага берип айына $5,000 киреше аласың. Аризонанын кыймылсыз мүлк рыногу көтөрүлө баштады. 1996 жылы Колорадолук инвестор менин бул үйүмө $120,000 сунуштады. Аялым экөөбүз сүйлөшүп, күтүп турууну чечтик. Капиталың өскөндө тапкан пайдаң жөнүндө мыйзам Конгрессте каралмак.
Эгер каралса, кыймылсыз мүлктүн баасы дагы 15-20%га өсмөк. Андан тышкары айына $5000 деле жаман эмес киреше эмеспи? Келтирилген мисалдардын мааниси кантип аз акчаны көбөйтүүнү көрсөтүү болду. Албетте, каражат отчетун, инвестиция стратегиясын, базарды жана мыйзамдарды билбей туруп, буну жасаш кыйын. Эгер адамдарда бул боюнча тажрыйбасы болбосо, бир калыпка түшкөн эски системанын артынан жүрөсүз. Мындайча айтканда, капиталын коопсуздуу инвестицияларга, ар кандай өндүрүш жайларга салуу. Бирок анда коопсуздуу инвестициялардын кирешеси да аз болот. Көпчүлүк чоң брокердик фирмалар өздөрүн жана кардарларын коргоо үчүн шектүү көрүнгөн келишимдер менен иш жүргүзүшпөйт. Бул акылмандуулук менен жасалган кадам экендиги талашсыз. Чыныгы келишимдер жаңы баштаган адамдарга сунушталбайт. Көбүнчө эң жакшы келишимдер байларды бай кылып жаткан, оюндун эрежелерин түшүнгөн адамдар үчүн кармалып турат. Чоң келишимдерди тажрыйбасыз адамдарга сунуштоо техникалык жактан да акылга сыйбайт, бирок андай да болушу ыктымал. Инвестициянын икир-чикирине чейин канчалык көп билсем, ошончолук мага мүмкүнчүлүктөр сунушталат. Мүмкүнчүлүктөр канчалык көп болсо, ошончолук менде каражат акылмандуулук деңгээли бийик болот. Демек, ошончолук келишимдин мага пайдалуу жагын көрө билгенге оңой болот. Менин каражат акылмандуулугум жаман келишимди ажырата алууга жардам берет, же аны пайда алып келе турган келишимге айлантат. Канчалык көп үйрөнсөм, көп нерсени үйрөнүү керек. Ошончолук көп акча иштей алам. Анткени менин көп жылдан бери келе жаткан акылмандуулук менен тажрыйбам бар. Каражат акылмандуулукка ээ боло албаган, ага убакыт кетет деп өзүнүн кесибинде жан талашып иштеген, болжол менен эле иш кылган досторум бар. Менин бүтүндөй философиялык оюм актив графасына үрөнсөбүү. Бул менин эрежем, урук эгем жана аз-аздан баштайм. Кээ бирлери өнүп чыгат, кээ бирлери жок. Кыймылсыз мүлккө байланыштуу биздин корпорациянын ичинде $миллиондогон турган менчик мүлктөрүбүз бар. Бул биздин кыймылсыз мүлктү инвестициялоо компаниябыз. Ошол миллиондор адегенде кичинеден инвестицияланып, $5000–10 000 башталганын азыр белгилеп кетким келет. Себеби аздан көп, кичинеден чоң жаралат. Ошол биринчи салынган акчалар тез өскөн рынокко илинип алып, салык төлөөдөн эркин өсүп көбөйдү. Алар көп жылдар бою каражат операцияларында катышып келе жатат. Үй бүлөлүк биргеликтеги фонд деп аталган аялым экөөбүздүн корпорацияга камкордук көргөн акцияларыбыз бар. Негизинен бизге окшогон инвесторлор менен иштеген, бирок болгону ай сайын инвестициялап турганга гана жеткен акчасы бар досторубуз да жок эмес. Америка Кошмо Штатында, Канадада биржа фондуна өзүн жарыя кылганга даяр компанияларды сатып алабыз. Пайданы кантип бат-башт иштеп тапса болоруна төмөнкү мисал болушу мүмкүн. Компания биржа рыногуна чыга элек мезгилде ар бир акцияны 25 центтен 100 000 даана сатып алынат. 6 айдан кийин компания биржа фондуна катталганда биржа операциясына даяр. Анын бир акциясынын баасы $2 турган болот. Эгер компаниянын иши жакшы жүрүшүп жатса, акциянын баасы өсө баштайт. Бир акциянын баасы $20 чейин барышы мүмкүн. Бизде ушундай мезгилдер болот. Акция сатып алганга сарпталган $25 000 бир жылга жетпей $1 миллион чейин көтөрүлөт. Эгер эмне кылууну билсеңер, инвестициялоо кумар оюну же чоң тобокел болуп саналбайт. Качан кумар оюнуна айланат? Эгер жөн гана акчаны келишимдерге ыргыта берсеңиз. Инвестициялоодо нюанстардан аттап тобокелчиликти азайтуу үчүн өзүңдүн техникалык билимиңди, акылмандуулукту колдонуп, аны жакшы көрүү керек. А тобокелчилик дайым болот. Каражат акылмандуулук гана мүмкүнчүлүктү көбөйтүп берет. Кандай болбосун, бирөөгө тобокелчиликтүү иш болуп көрүнсө, бирөөгө анчейин деле тобокелчиликтүү болбойт. Эң биринчи акцияга, кыймылсыз мүлккө же дагы бир башка нерсеге инвестициялоодон мурда өзүңдүн каражат акылмандуу болушуңа жумша деп көп айтам. Канчалык сен тапкыч болсоң, ошончолук алдыңдагы көйгөйлөрдү жеңе билүүгө, аттап-буттап өткөнгө мүмкүнчүлүк көп болот. Менин инвестициялаган операцияларым көпчүлүктөрүнө өтө кооптуу болуп саналат. Аларга бул кеңешти сунуштабайм. Мен бул оюнду 1979 жылдан бери ойнойм. Көп акча жумшадым, аз таптым.
бирок андан да көп тапсам болмок. Эгер азга караганда көп инвестициялоо кооптуу экенин түшүнсөңүз, анда акылмандуулук менен иштеп, жана $25,000 аз коркунуч менен $1 миллион айландырууга мүмкүнчүлүк аласыз. Дагы бир жолу кайталайм. Мен бул китепте жазуу түрүндө эч кимге инвестициялоону сунуштабайм. Жөнөкөй мүмкүнчүлүктөрдү мисал келтирип жатам. Мен кылган нерсе бир жылда $100,000 пассивдик киреше иштеп тапкан орто статистикалык жаранга оңой эмес болушу мүмкүн. Базарга акыл эстүүлүгүңүзгө көз каранды болуп 5-10 жыл кетиши мүмкүн. Эгер сиздин кетирген чыгашаңыз жупуну болсо, анда кошумча $100,000 чөнтөгүңүздү тешип кетпейт. Мен тандап иштеген бизнес чөйрө кыймылсыз мүлк. Кыймылсыз мүлктү жактырганымдын себеби ал туруктуу жана аз-аздан өсүп турат. Анын пайдубалы катуу, ишеничтүү болушуна көз салып турам. Кыймылсыз мүлккө байланыштуу акча агымы менде туруктуу. Мен аны акылдуулук менен башкарам. Ошондуктан акча агымы мага дагы көп киреше алып келгенге шарт түзөт. Кыймылсыз мүлккө байланыштуу ишимдин бекемдиги биржа операциясынын коркпой жасоого мүмкүнчүлүк берет. Эгер мен биржа фондунда чоң пайда тапсам, капиталдын базар баасын кирешени көтөргөнгө тиешелүү салыкты төлөйм. Калганын өзүм актив деген пайдубалымды бекемдеп, кайра кыймылсыз мүлккө инвестициялайм. Дагы кыймылсыз мүлк жөнүндө 1-2 сөз. Мен дүйнө жүзүн кыдырып, инвестициялоону үйрөтөм. Ар бир шаарга келгенде, элдер кыймылсыз мүлктү арзан сатып ала албай жатканын айтышат. Мен антип ойлобойм. Нью-Йорк, Токио же башка шаарларда да көпчүлүк адамдарга кыймылсыз мүлктү арзан алууга мүмкүнчүлүк болот. Дайыма кыймылсыз мүлктүн баасы өсүп турган Сингапурдун чет жактарынан деле арзан сатып алса болот. Ошондуктан бул жерде сиз эч нерсе жасай албайсыз деген сөздү укканда, күмөн санап жаткан адамдарга мен азырынча бул жерде кантип жасашымды билбейм деп сөзүн оңдойм. Чоң мүмкүнчүлүктөрдү көзүңүз эмес, акылыңыз көрөт. Көпчүлүк адамдар каражат билимдүүлүгү болбогондуктан жанында турган мүмкүнчүлүктөрдү байкабай, эч качан байлыкка ээ боло алышпайт. Кантип баштасам болот деп менден көп сурашат. Акыркы бөлүмдө каражаттык эркиндикке алып келе турган бир канча кадамдарды көрсөткөм. Мен дайыма баардык нерсеге шашылбагыла деп кеңеш берем. Бул жөн эле оюн. Утасыңар, кээде бирдеме үйрөнөсүңөр. Нервиңерди аягыла. Көпчүлүк адамдар эч нерсе утуп ала албайт. Эмнеге дегенде утулуп калгандан коркушат. Буга мектеп күнөөлүү. Ката бул жаман деп мектепти үйрөтөт. Ката кетиргендигибиз үчүн бизди жазалайт. Эгер маңызын карап көргөндө адамдар ката жасап үйрөнүшөт. Басканды үйрөнүп жатканда деле жыгылганбыз, кайра турабыз. Эгерде кулайбыз деп басып көрбөсөк, биз жөрмөлөп жүрө бермекпиз. А велосипед тепкенди үйрөнгөнүңөрдү эстесеңер, азырга чейин тиземде тырыктарым бар. Бирок азыр мен велосипед тепкенди жакшы билем. Жакшы акча табууну үйрөнүү деле ошондой эле. Тилекке каршы көпчүлүк адамдардын бай эместигинин башкы себеби утулуп калуудан, жеңилип калуудан корккондугунда. Жеңүүчү эч качан утулуп калуудан коркпойт. Жеңилип жүргөндөр коркот. Чынында жол болбогондук ийгиликтүү болуунун негизги мотору болуп саналат. Жол болбогондуктан качкан адамдар ошондой эле ийгиликтен да качышат. Мен акчага теннис оюнун ойногондой карайм. Аракеттенүү жана тырышчаактык менен ойнойм. Ката кетирем, катамды оңдойм. Андан да көп ката кетирем. Аларды оңдоп, жакшы ойной баштайм. Эгер утулуп калсам, тордун аркы жагында турган өнөктөшүм менен кол кармашып, ага жылмайып, кийинки шемби күнү да көрүшөбүз деп айтам. Эки типтеги инвесторлор болот. Биринчиси кеңири жайылган типтегилер. Баары комплектелген даяр инвестиция пакетин алышат. Алар кыймылсыз мүлк менен шугулданган компанияларга же биржа маклерине келип баалуу кагаз, акцияларды, облигацияларды алышат. Бул эң эле жөнөкөй инвестициялоонун түрү. Салыштырып көрөлү. Компьютер саткан дүкөнгө келип, кардар текчеде турган компьютерди сатып алат. Экинчи типтеги инвесторлор инвестицияны куруучулар, жаратуучулар. Мындай инвесторлор келишим түзүшүп, өздөрү кураштырат.
ар жерден компьютердин детальдарын арзан алып, бир компьютерди кураштыргандай эле кеп. Компьютер жыйнаганды билбейм, бирок мен мүмкүнчүлүктөрдүн бөлүкчөлөрүн топтоп бир жерге бириктире алам. Ошондой адамдарды да билем. Экинчи типтеги адамдарды мен өзүнүн ишин мыкты билген инвесторлор деп атайм. Ошондой мыкты болгонго жетишүү үчүн көп жылдар кетет. Кээде жылдап кеткен убакыт да түшүм бербейт. Менин баятам менин экинчи типтеги инвестор болушумду каалаган. Эгер инвестициялоону мыкты өздөштүрүп, бир чоң мүмкүнчүлүктү кураштыра билсең, чоң утушка ээ болом деп күтсөң болот. Бирок чоң жоготууларга да кабылып калышың мүмкүн. Эгер сиз экинчи типтеги инвестор болгуңуз келсе, анда 3 ыкты, 3 көнүгүүнү өздөштүрүшүңүз керек. Каражат акылмандуу болуу үчүн таасирин тийгизген бул көнүгүүлөрдүн артыкчылыктары бар жана аны кошумча кылып өздөштүргүлө. Алар мындай. Биринчи, башкалар көрбөгөн, колунан чыгарып жиберген мүмкүнчүлүктөрдү кантип байкаса болот? Аны сиз акыл эсиңиз менен көрүңүз. Мисалы, бир адам эски, кулап калайын деген үйдү сатып алды. Бузук үйдү эмне үчүн сатып алдың деп баары кызыгып жатты. Көрсө ал башкалар байкабаган нерсени көрүп калыптыр. Үй 4 бош жер тилкеси менен сатылып жатыптыр. Үйдү сатып жаткан компанияга келип, документтери менен таанышканда иш эмнеде экени белгилүү болду. Сатып алгандан кийин үйдү бузуп салып, 5 жер тилкесине бөлүп, үй куруучу компанияга сатып жиберди. 2 ай убакыт кетирип $75,000 иштеди. Бул өтө деле көп акча эмес, бирок жашап турса болот. Бул операция кыйын деле болгон жок. Экинчи, акчаны кантип тапса болот? Орточо статистикалык адам эмне кылат? Банкка барып акча сурайт. Экинчи типтеги адам кантип акча табышты билиш керек. Чынында банкты айланып өтүүнүн көп жолдору бар. Жаңы баштаганда мен деле банктан акча албай сатып алганды үйрөндүм. Иштин баары үйдө эмес, акча табуунун жолун ыгын билгендикте. Банк мага акча бербейт же буну сатып алыш үчүн менде акча жок деген адамдарга көп угам. Эгер сиз экинчи типтеги инвестор болгуңуз келсе, көпчүлүк адамдарды токтотуп жаткан же тоскоол болуп жаткан нерсени чечишиңиз керек. Башкача айтканда, көпчүлүк адамдарды келишим түзгөнгө акчанын жоктугу токтотуп калат. Эгер сиз бул тоскоолдуктан өтүп кетсеңиз, калгандардан өсүп кетесиз. Мен банктан акча албай эле бир нече жолу чоң мекемелерди, көп квартиралуу үйлөрдү сатып алгам. Бир жолу $1,200,000 көп квартиралуу үй сатып алдым. Мойнума олуттуу милдеттемени алып, сатуучу киши менен келишим түздүм. Мен $100,000 алдын ала берип турууга акча таптым. Калган акчаны таап бергиче 3 ай күтүп турмай болду. Эмнеге мындай операцияга бардым? Эмнеге дегенде, үй $2 миллион турушун билгем. Мен банктан акча алган жокмун. Саткан киши мени түшүнүп, макул болуп күтүп турмай болду. 3 күндүк гана иш. Эсиңерде болсун, инвестициялоо жөнөкөй иш эмес. Эмнени жана кантип сатып алууну билиш керек. Үчүнчү, акылдуу адамдар менен кантип сүйлөшүү керек. Акылдуу адамдар булар өзүнөн акылдуу адамдар менен иштегендер же өзүнөн акылдуу адамдарды жалдагандар. Кеңеш керек болсо, кеңеш берүүчү, көптү билген адам экенин тандаганыңыз ишеничтүү болсун. Көп нерсени үйрөнүшүбүз керек. Андан алган сыйлыгыбыз тоо менен барабар болушу мүмкүн. Эгер азыркы көнүгүүлөрдү жакшылап өздөштүрүп алгыңыз келбесе, анда биринчи типтеги инвестор болуңуз. Эсиңизде болсун, сиз билген, үйрөнгөн нерсе бул сиздин эң чоң байлыгыңыз. А эмне кылып жатканыңызды түшүнбөй эле жасасаңыз, бул эң чоң коркунуч. Коопсуздук дайыма болот. Ошондуктан коопсуздуктан качпай, аны жеңе билүүнү үйрөнүңүз.